Саламатсыңарбы, кымбаттуу телекөрүүчүлөр жана балдар. Бүгүнкү адабият сабагыбыздын темасы Алыкул Осмоновдун өмүрү жана чыгармачылыгы. Таланты таш жарган акын Осмоновду кимдер билбейт. Менимче 50-жылдан кийинки бардык муун адабият сүйүүчүлөр Алыкулдун ыр көлүнө суктанып, даам татып анан өзүнүн адабияттык түшүнүгүн калыптандырса керек. Белгилүү акыныбыз Алыкул Осмонов 1915-жылы Каптал Кемин районунун Каптал айылында Кете Тыйкандын үй бүлөсүндө туулган. 1925-жылы Фрунзедеги балдар үйүнө кабыл алынып, ошол эле жылы ал балдар үйү Токмок шаарына которулуп, 1925-жылдан тартып 28-жылга чейин ошол балдар үйүндө тарбияланган. Бул жөнүндө анын Груня Савельевнага, Шота Руставелиге, Пушкинге деген ырларынан кеңири түшүнүк алсак болот. Ошентип 14 жашында 1929-жылы Фрунзедеги педтехникумга келип окуп калат. Ошол жердеги адабий ийримге катышып, адабий кружокторго катышып, гезиттерге анын ырлары жарыялана баштайт. Ал эми басма сөзгө болсо 1930-жылы анын Сабаттуу бол деген гезитке Кызыл жүк деген ыры биринчи жолу басылып чыгып, ошондон баштап кыргыз журтчулугуна акын катары таанымал боло баштайт. Алыкул Осмонов 1930-жылдан тартып 50-жылдардын аралыгында 10дон ашык чыгармалардын автору болот. Таңдагы ырлар, Жылдыздуу жаштык, Чолпонстан, Махабат, Жаңы ырлар, Менин жерим ырдын жери деген бир топ оригиналдуу ырлардын жана поэмалардан куралган жыйнактары жарык көргөн. Ал эми 1950-жылы Москвада орус тилинде жарыяланган Мой дом деген чыгармасы анын атын алыска тааныткан. Аз жашаса да саз жашаган акыныбыз Алыкул өзү айткандай, мүлдө кыргыз көтөр алгыс ыр менен килем токуп өттү. Ал килемди азыркыга чейин кыргыз журтчулугу менимче көтөрө албай келе жатат. Кандай керемет саптар анын ар бир сабында кездешет. Жылаан кызын колдон кармап өп алам, бир чынуудан бир кашык бал бөлө алам деген ырды кандай жүрөк айтат. Албетте Алыкулдай гана таланттуу акын айта алмак. Алыкул ар бир нерседен, ар бир адамдан, кыпындай нерседен дагы ал сүйүүнү көрө билген акын болгон. Алыкул кыргыз жүрөк менен жашап, кыргыз жүрөк менен ырдаган акын. Анын эскерме, ата журт, музыка, кыргыз көлү, тирүүлүк, сулууга, кыргыз тоолору, адамзат деген не бир керемет ырлары бүгүнкү күндө дагы кыргыз журтчулугун тамшантып келет. Акын болуш кандай оор тагдыр. Жөнөкөй адам көрө албаган, жөнөкөй адам сезе албаган нерсени акын сезип, аны поэзиянын сыйкырлуу тилине айландырып, кайра ар бир окурмандын жүрөгүнөн түнөк таптыруу чанда бир адамдын колунан келсе керек. Эмне үчүн биз бүгүнкү күндө Алыкул жөнүндө суусап эскеребиз, Алыкул жөнүндө канагаттануу менен сөз кылабыз? Себеби Алыкулдун ырлары ал сенин жүрөгүңдө оргуп жаткан ойлорду алып чыгып, өзүнүн албут поэзия дайрасына кошуп алып, турмуштун агымы менен ала салдырып өткөндүгү менен баалуу болсо керек. Алыкулдун ырда суктанбаган, Алыкулдун ырларына толкунданбаган кыргызды бүгүнкү күндө табуу кыйын. Маляр деген жөнөкөй эле ырында, жөнөкөй эле жумушчунун образын берүү менен ал адамдагы улуулукту, жашоонун тазалыгын алып чыккан. Маляр келди, бир чоң үйдү майлады, иштеги бук капалыкты айдады, ушул адам, ушул сырдуу кийимчен, бул дүйнөнүн үстүндөгү каймагы. Билбейм неге менин атам ушундай кесиптен куру калган деп бүткөрөт. Чындыгында эле маляр деген сөз кыргыз журтчулугу үчүн жаңы сөз болсо дагы, анын мааниси, маңызы, тазалык жөнүндөгү улуу ойлор бул кыргыз элинин башынан жүрөгүндө түнөк тапкан ойлор эмеспи? Алыкул ушундай жөнөкөйлүгү, бир карасаң жөнөкөйлүгү, бир карасаң улуулугу менен ар бир кыргыздын жүрөгүнөн ушинтип
түнөк тапты десек жаңылышпайбыз. Мейличи мени жаман көргөн бирөөнүн жан алгыч келип, жанын сууруп алаарда, эгер чиркин экөө болсо жүрөгүм, берер элем бирин ошол адамга, бирин ага берейин деген себебим адам деген өзүмчүл тура бечара деген ырсаптардагы Алыкул Осмоновдун калемине таандык. Жан алгыч келгенде дагы жүрөгүн берүү сезими бул жөнөкөй адамдын колунан келбейт. Ал эми ата журт деген ырындачы ата журттун керемет элесин көз алдыбызга жайып эле тим болбостон ата журт үчүн күйгөн, ата журтту чын жүрөгүнөн сүйгөн эр азаматтын образы кошо көз алдыбызга тартылуу менен Алыкулдун ушул ырын окуганда Алыкулдун катарына туруп алып, аркасынан мекен үчүн жан берүүгө даяр болуп жөнөп кетким келет. Ал эми Кыргыз тоолору деген ырычы көз алдыңда кербен, алыскы кылымдарга сапар тартасың. Тоого тоолор курамалап, курашып, узун тартып, уламалап, улашып, алда кайдан кебес тартып келаткан кербенчинин төөлөрүндөй чубашып. Мына бул Кыргыздын тарыхы эмеймде. Кыргыз тарыхын билгин келсе, мына Алыкулдун ушул бир куплет ырынан эле билип койсок болот. Ал эми музыка деген ырычы мен суу ичпейм таңдай катып турганда, мен нан жебейм алдан тайып курганда, музыкадай мага таттуу суусун жок, берчи мага жарым кашык музыка. Музыканын керемети ар бир адамды канчалык толкундатса, Алыкул Осмоновду бир башкача толкундатканы анын жүрөгүндө чексиз сүйүү, бир эле жашоого, өмүргө, адамга эмес, ушу жашоо менен байланышкан ар бир затка карата сүйүүнү мына ушул чыгармасынан көрө алат экенбиз. Көл, Кыргыз көлү. Алыкулду көлсүз элестетүү кыйын. Себеби Алыкул 1930-жылдан кийин 22 жашында көлдү биринчи жолу көргөндөн тартып Ысык көлгө ашык болот. Ошондон баштап Ысык көл Алыкулдун өмүрүнүн бир бөлүгүнө айланат. Алыкул көл жөнүндө небир керемет саптарды жаратпады. Ысык көл, Кыргыз көлү кылкылдаган, кыз келин кылаасында шыңкылдаган, кылымдар колдон түшкөн маржан болуп, көрүнбөй тереңинде жылтылдаган. Ысык көл, күрдөөлдүү көл, күрпүлдөгөн, көркүнө көктөн башка сүртүнбөгөн, көк туусу таалай көркү, ырыс көркү, толкуса толкундары түркүмдөнгөн. Көзү курч, көкүрөгү бек уландар, пейли кең, берешең кол адамдары, Ысык көл касиетиңден айланайын, сыйла сүй, бакыт берген замананы. Ысык көл кээде тынчта, кээде толкун, толкуса толкунуна тең ортокмун, турмушта канча жолдош күтсөм дагы, бир сырду мындай жолдош күткөн жокмун, деп Алыкул Ысык көлдү ошентип түбөлүк өзүнө кыйбас курбу, ыйык дос катары көрөт. Өзү жан ооруткан, жан сыздаткан, жанчыдагы оорусу менен алышып жатып дагы ыр жазууну токтотпойт. Балким ал өзүнүн жанын караганда, өзүнүн жанын аяганда мындан да узагыраак жашамак беле. Жок, Алыкул антпеди. Ал ар бир күнүн текке өткөрбөй, мен уялам, мына мындан уялам, көзгө толоор бир чоң эмгек кылбагам, колуң кесеп, жолуң болгур дегенсейт, жер шаарынан ылдам учкан заманам деп, жер шаары менен кошо жарышып, бир мүнөттүн текке кетирбей, ал өзүнүн бүтүндөй өмүрүнүн ар бир секундун поэзияга арналды. Ооруп жатса дагы тирүүлүккө канат байлап, мына мындай тирүүлүк деген ырын жазды. Кеткен кетти, өткөн өттү бирдеймин, кештим дайра агымынын миңдейин, кемибеген кенч экен го тирүүлүк, кенч дебесем анан аны не дейин.
Кайдан чыгып, качан келдим бул жерге? Жел миндимби, суу миндимби билбеймин. Калган калды, бирин көзгө илбеймин. Бастым ашуу тайгак жолдун миңдейин. Шаан шөкөт, той экен го тирүүлүк. Той дебесем, анан аны не дейин? Жашоо чиркин, бир тамшаным нерсе экен. Бал жедимби, кант жедимби билбеймин. Ооруп жаткан чагында дагы ал тирүүлүктөн үмүтүн үзбөй, күдөрүн үзбөй, тирүүлүккө шыктанып, эртеңки күнгө карап, тирүүлүктү мына ушинтип даңктап өткөн акын болгон. Кыргыздын жүрөгүнөн түнөк тапкан ар бир ырына кайрылуу менен биз Алыкулдун ички жүрөгүнүн ар бир кылын черте алабыз. Ал эми эскерме деген ырында мен тургузбайм, эскерсин деп эскерме, эскерсин деп эстетерге эч нерсе, кайтпас күнгө калкып кете беремин, кайсы күнү тагдырыма кез келсе деп ал өзүнө эскерме тургузган жок, бирок анын эскермеси анын артында калган канаттуу поэзиясы болду. Белгилүү акыныбыз Сүйүнбай Эралиевдин мындан 100 жыл кийин да деген белгилүү ыр саптары бар. Анысы кандай? Менин оюмча, биздин Алыкул Осмонов да мындан 100 жыл кийин да, мындан 1000 жыл кийин да ушул канаттуу поэзиясынын сабында жашай бермекчи. Алыкул Осмонов педтехникумда окуп жүргөн жылдары биринчи сүйүүгө туш болот. Ал Айдай Жигиталиева деген ошо педтехникумдагы сулуу, таланттуу алдыңкы студенттердин бири эле. Айдай дагы Алыкулдун сезимине жооп кылат, бирок булардын сүйүүсү узакка созулбайт. Себеби Айдайды кудалашкан жерине ата-энеси берип коюп, каникулдан Айдай кайра үйүнө кайтпайт. Анысы аз келгенсип, арадан жыл өтпөй турмушка чыккан Айдай төрөттөн көз жарып, ошону менен Алыкулдун башына биринчи сүйүүнүн кайгысы түшөт. Алыкул бул орту толкуз кайгысын ар бир ыр сабында чагылдырууга аракет кылат. Айрыкча анын муңун Шоттар Руставелинин Жолбош дерсин жамынган баатыр дастанын которууда байкасак болот. Бул саптардын айрым котормосун Айдай тирүү кезинде Алыкул өзү Айдайга бир нече жолу окуп берген экен. Биз акынды акын катары эмес, котормочу да катары билсек болот. Себеби ал белгилүү орус акындары Пушкиндин, Лермонтовдун чыгармаларын кыргызча которуп, кыргыз журтчулугу менен тааныш кылган. Тек эле орус адабияты эмес, дүйнөлүк адабияттарга дагы Шекспирдин чыгармасын дагы которгон. Алыкулдун котормосундагы Пушкиндин Евгений Онегин чыгармасы бүгүнкү күндө дагы кыргыз адабиятында сүймөнчүк менен окулуп келет. Ал эми Алыкулдун котормосундагы Шоттар Руставелинин Жолбош дерсин жамынган баатыр чыгармасын ошол мезгилде кыргыздын жаштары эле эмес, карыяларына чейин тамшаны угуп, кайра окутушуп, башына жаздап бир жерге чогулуп алып, зор кызыгуу менен кабыл алган экен. Ошондон тартып кыргыз элинде Тинатин, Автандил, Тариэл, Нестан, Асмат сыяктуу жаңы ысымдар пайда болгон. Алыкул Осмонов андан кийин Зейнеп аттуу кызга үйлөнүп турмуш курат. Бирок Зейнеп экөөнүн жашоосу көпкө уланбайт. Ал бир кыздуу болгондон кийин ал кызы дагы чарчап каза болуп калат. Ошондо оор кайгыга мөгдүрөгөн Алыкул Бөбөкө деген ырын жазган экен. Эң жаш калып, эсте калбай ата-эне, кайнап-ышып далай кыйын кездерге, балбан турмуш түбү калың болсо да, керек жерин жара тээп кирерде. Тооруй басып, тосуп чыгып жолумдан, бурай кармап, майыштырып оңумдан, жаш өмүрдө жаңы бөбөк көрөрдө, таш боор өлүм алып кетти колумдан. Күндөр болду, ырас аздым жүдөдүм, эртесинде кайыр унутуп күлгөмүн, бирок чиркин бөбөк деми күч экен, эч мынчалык оорубаган жүрөгүм деп Алыкул оор кайгысын ыр сабына айландырат. Ошону менен эле мүңкүрөп калбай, Алыкул кайратын жыйып,
өлбөс экен башкалардын мөбөгү деп өзүнө дем байлап, кайрат күтүп, өзүнүн канаттуу поэзиясы менен өмүр бою алып урушуп жүрүп өтөт. Балдар, бүгүнкү сабагыбызда мен Алыкул Осмоновдун өмүрү чыгармачылыгы жөнүндө түшүнүк бердим деп ойлойм. Бирок менимче Алыкулдун чыгармачылыгы, Алыкулдун өмүр баяны али да болсо кылымдар бою окуп, үйрөтө бере турган сабактардын бири. Кийинки сабактарыбызда дагы улантмакчыбыз. Анда эмесе ушуну менен бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.